ой кетти. Ошол мезгилде ичибиз күйчү. Биздин балдарыбыз мультфильмди жана орус тилинде көрөт. Анан кийин кыргыз тилинде жок. Эмне үчүн ушуну жасабайм деп. Эми алардын эмелери өтө тозок менен ишке ашкан. Мен алардын баарына токтолгум келбейт. Кыскасы мультфильмге өттүк. Мультфильмди жолго коюп алгандан кийин эмне үчүн көркөм фильмди тартпайбыз деп. Көркөм фильмдерди которуп берели деп анан ошону которуп, үндөрүн коштоп, анан кийин уш айткандай ал дагы өтө көп тозок. Бизде себеби бир жакшы нерсени, жакшы башталышты колдоп кетейин дебейт. Ошол мезгилде бир эле нерсени айтайын. Ошо ич күйгөндөн эмне үчүн штат ачып бербейсиңер, эмне үчүн студия түзүп бербейсиңер деп баягы бара беребиз, чоңдорубузга эчтеке чыкпайт. Анан ошондо радиотехникалык центрдин директору Талипов деген жигит болчу. Ошол главный инженер менен суранып, кайра суранып атып жүргүлөчү. Казактарды көрүп келели Алматыдан хабарды. Ошолор бир күн кино чыкса бир күн которот. Чет мамлекеттин жаңы кинолорун дароо которот, эртең көрсөтөт. Ушунун тажрыйбасын көрөлү деп барсак, мына биздин эле кошунабыз Алматыда ошондо 75 киши студияда иштейт экен. 3 мөөнөт менен. Ой, ушинтип кезектешип иштейт экен. 25 студиясы бар экен. А биз 2-3 кишини ала албайбыз. Анан ошондо чабалдыгын билдим, мен кадимден ыйлагам. Эмне үчүн ушундайбыз? Эмне үчүн ушундай колубуздан эч нерсе келбейт деп. Анан колубуздан келтирейин дегендер демөөрчүлөр тапсаң, ой, эмне кереги бар? Булар эртең доомат коет дегендер да болгон да. Bunun bari oңой жолдон келген жок да, бирок ошолорду жасадык. Кудай буйрса, аягы жакшы болду. Бирок кийин уланбай калды. Мен пенсияга кетип калгандан кийин ошол мен иштеп турган мезгилде 950 мультфильм, 300 көркөм фильм, 1300 научно-популярный фильм, илимий таанып билүүчүлүк фильмдер которулуптур. Мен ушуга өзүм сыймыктанам, ыраазымын. Акыл Ордону чыгарганда өкмөттүк бир сыйлык берген. Ошол мезгилде эле картуунун отличный кылышкан. Анан кийин берки котормолор билер булар башталып, ушулар иштеп аткан мезгилде анан Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер дегенди беришти. Ошол анан кийин анан юбилейчиликке байланыштуу акырын анан 13-жылга кетти. Жанагы Надикем менен бул кишиге дагы жакшынакай айтып кетти. 2008-жылы ажылыкка бирге чогуу барганбыз. Анан ошондо Меккеде отуруп жана кабадан анан экинчи кабаты, алардын ар бир кабатында жана түркүктөрдүн баарысы өзүнчө эле бир китепканада, толтура китептер. Башка элдин баарысы араб тилин билгендер ошол жерден барып китепти сууруп алат деле, келип эле отуруп эле окуп калышат. А биз эчтеке билбейбиз кыргыздар. Момурайып эле бири-бирибизди тиктеп отурабыз. Анан Кудай жалгап мен ошол 2008-жылдын алдында чыккан болчу. Надикемдин жанагы Куттуу Куранды которуп, ошонун кыргызча маанилерин ыр түрүндө чыгарган. Эми абдан жакшы болчу. Анан мен акырын